Закондо айтылгандай жүрөм десең, чек-арадан бир чыгып кирем десең, Жыргалбек бүт жолдорун айтып берет, звонить эт, сурап көр, ишенбесең. Эч ким жок мыйзамды бузуп жыргап кеткен. Наоборот, проблема ырбап кеткен. Кыйналбай туура эле жүрөм десең, түз эле сурап көр Жыргалбектен. Без пересетка, без посредниксиз күн сайын жолго чыгабыз. Ишеничтүү айдоочулар жана таза тыккан унаалар кызматыңыздарда. Чалыңыз 24 саат 7 күн. Садыр Жапаров Москвага жетти. Өлкө башчы Садыр Жапаров бүгүн 7 майда расмий сапары менен Москва шаарына келди. Президенттин администрациясынан билдиришкендей, мамлекет башчысынын учагы Внуково-2 эл аралык аэропортуна конду. Президент Садыр Жапаровду Орусиянын тышкы иштер министринин орун басары Михаил Галузин тосуп алды. Аэропортто эки өлкөнүн мамлекеттик желектери флагштокторго илинип, килем төшөлүп, ардактуу кароол тизилди. Кыргызстан жана Орусиянын мамлекеттик кийимдери жаңырды. Эске салсак, расмий сапардын алкагында мамлекет башчысы Орусиянын президенти Владимир Путин менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. Ошондой эле Орусиянын башка расмий өкүлдөрү менен да жолугушат. Бир катар иш-чараларга катышат. Булак Суперкежи. Орусия менен Украина согуш туткундарын алмашты. Орусия менен Украинанын ортосунда туткундарды алмашуу болуп, Украинанын 45 аскери мекенине кайтарылды. Бул тууралуу Украина президентинин аппарат жетекчиси Андрей Ермак билдирди. Булар Азовстальдын 42 коргоочусу жана 3 коргоочу айымы. Алардын бардыгы 9 жыл мурда Азовдун жээгинде түзүлгөн отряддын улуттук гвардиячылары, 35 кадардагы сержант жана 10 офицер деп билдирди ал. Ошондой эле Ермак туткундардын арасында Мариуполь шаарын коргоп жүрүп, баш кошкондор бар экенин кошумчалады. Өз кезегинде Орусиянын коргоо министрлиги 3 аскер учкучу кайтып келгенин билдирди. Бошотулган аскер кызматкерлери Орусиянын коргоо министрлигинин медициналык мекемелерине дарылануу жана реабилитациялоо үчүн аскердик транспорттук учактар менен жеткирилет деп айтылат маалыматта. Булак Суперкежи. Техастагы массалык катышуудан 9 адам каза болду. АКШнын Техас штатындагы Даллас шаарында куралчан адам соода борборго келгендерге ок чыгарды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Маалыматка ылайык ок чыгаруудан 8 адам каза болуп, дагы 7 адам оор абалда ооруканага түшкөн. Ал эми адамдарга ок чыгарган куралчан адамды полиция кызматкерлери атып өлтүргөн. Ок атуудан улам дүрбөлөңгө түшкөн адамдар дем алыш күндөрү толуп калган соода борборунан качып чыгышкан. Жыйынтыгында соода борбордо адамдар тепселениде калган. Соода борбордун эшигин 30дан ашык полиция унаасы тосуп, окуя болгон жерге коңшу шаарлардан бир нече тез жардам унаалары келген. Өз кезегинде Ак үй АКШ президенти Джо Байденге ок атуу боюнча маалымат берилгенин билдирди. Булак Суперкежи. Лейликте жергиликтүү тургундар менен аскер кызматкерлери мушташа кетти. Лейликте жергиликтүү тургундар менен аскер кызматкерлеринин ортосунда мушташ чыкты. Бул тууралуу алгач ЖМКлар жазып, кийин маалыматты коргоо министрлиги тастыктады. Аталган факты боюнча тактоо жана териштирүү иштери жүрүп жатат дешти ведомствонун маалымат кызматынан. Башкы прокуратура бул окуя каттоого алынып, тергөө иштери башталганын билдирди. Азырынча окуянын чоо жайы белгисиз. Булак Спутникежи. Украинанын учкучсуз учактары өткөн түнү Крымга кол салууга аракет кылды. Украина Крым менен Севастопольду көздөй 10 учкучсуз учак жөнөттү. Бул тууралуу өзүнүн Telegram каналында шаардын губернатору Михаил Развожаев жазды. Өткөн түнү абадан коргонуу күчтөрү менен электрондук согуш системалары Севастопольга жасалган кезектеги чабуулдун мизин кайтарды. Бир пилотсуз учак башкаруусун жоготуп, 5 чакырым алыстыктагы токойго түштү. Учактын калдыктарын Ички иштер министрлиги жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери тапты деп жазды ал. Ошондой эле жетекчи шаарда эч кандай объектилерге зыян келтирилбегенин айтып, бардык кызматтары кырдаалды көзөмөлдөп жатканын кошумчалады. Булак Спутникежи. Боом Капчык айында 4 күн бою жол мал менен жабылат. 10-13 май күндөрү Боом Капчык айында таш кулатуу иштери жүргүзүлөрүн Кыргыз темир жолу ишканасынын маалымат кызматы билдирди. Тагыраагы Бишкек Нарын Торгарт жолунун 131 чакырымында коркунуч жараткан таштар
атайылап түшүрүлөт. Күндүз саат 9:00 15:00 чейин мал менен чектелип, транспорт бир тилке менен гана өтүп турары айтылды. 30-40 ашык автоунаа топтолсо, таш түшүрүү иштери токтоп, аларды өткөрүүгө уруксат берилмекчи. Мындай иштердин аталган тилкеде таш кулоо коркунучун, кырсыктын болушун алдын алуу максатында жасалып жатканы кошумчаланды. Булак Назар Ньюс кечи.